Эшиктеги аба ырайы көңүлдү түшүргөнү менен бейтаптардын күн сайын айыгып, ооруканадан чыгып жатышканы маанайды 1000 эсе көтөрүүдө. Bir сутка ичинде 25 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаары 8, Ош шаары 5, Ош облусу 4, Жалал-Абад облусу 1, Нарын облусу 6, Ысык Көл облусу 1. Муну менен республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 462 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 462 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. Бүгүн үйүнө жиберилген 25 бейтаптан тышкары түштөн кийин дагы 17 адам республиканын жерлериндеги ооруканаларынан айыгып чыкты. Алардын ичинде Нарын облусунун Ат башы райондук ооруканасынан чыккан 11 бейтап бар. Аймактык оорукананын дарыгери алардын экинчи анализдеринин таза чыкканын эле эмес, медиктерге болгон ишеними жана ыраазычылыгы үчүн да кубанып турган чагы. Бүгүн Ат башы аймактык ооруканада да жакшы жаңылык. Биз бүгүн 11 бейтапты коронавирус менен жуктурган 11 бейтапты үйлөрүнө ийгиликтүү айыктырып үйлөрүнө чыгарып атабыз. Анан эми бүгүн биздин ичибизди жылытып аябай жакшы каалоо тилектер, жакшы кеп сөздөр биздин кызматкерлердин ак эмгегин баалап жакшы сөздөр айтылды. Биз аябай ыраазы болуп калдык ушундай бейтаптарыбызга дагы. Андан тышкары Ош облустук бириккен ооруканасынан, Ноокат жана Сузак райондук ооруканаларынан кошулуп алганда 6 бейтап үйүнө кетти. Алардын баары 14 күн үй көзөмөлүнө алынып, дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө болот. Айыккандардын бири Ноокат райондук ооруканасынан чыккан дарыгер Айым. Кийин анализ тапшырганыбызда анализибизден позитивный чыгып калды. Ошентип биз 14 күн дайыналып бүгүн үйгө чыгып кетип атабыз. Ошол эми ушул жерде кызмат кылган ахватчан врачтар жамаатына, медиктерге, кенжемелайымдарга бардыгына ыраазычылык сөздөрүбүздү билдиребиз. Акыркы суткада жүргүзүлгөн анализдерди изилдөөнүн негизинде 17 жаңы учур катталып, жалпы коронавирус тастыкталгандардын саны республика боюнча 746-га жетти. Анын 195-и медицина кызматкерлери болуп, анын 105-и айыгып чыкты. Ал эми COVID-19 тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жактардын саны 3086-га жетти. Анын ичинде бейтаптар менен жакын байланышта болгон 864 адам бүгүнкү күндө обсервацияда жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубанычбек Кулмаматовдун айтымында, бейтаптарга дайындалган керебет, интенсивдүү орундуктар жетиштүү. Саламаттык сактоо министрлигинде бүгүнкү күндө коронавирус менен жабыркаган ооруларды дарылоо үчүн республикада 1210 керебет дайындалган. Анын ичинен 153-ü интенсивдүү терапия палатасы бар. Бишкек шаары боюнча 204 керебет, анын ичинде 32 керебет, 32 интенсивдүү терапия палатасы. Ош облусу боюнча 475 керебет, анын ичинде 555 интенсивдүү терапия палатасы бар. Жалал-Абад облусу боюнча 260 керебет, анын ичинде 12 интенсивдүү терапия палатасы бар. Баткен облусу боюнча 114 керебет дайындалган, анын ичинде 20 интенсивдүү терапия палатасы. Интенсивдүү палатага абалы оор жарандар жасалма дем алдыруучу аппараттар менен жаткырылат. Учурда мындай палаталарда жаткан бейтаптардын саны 6. Бүгүнкү күндө жалпы 276 бейтап ооруканада жатса, анын 12-синин абалы оор. Бул бейтаптар менен байланышта болуп, үй көзөмөлүндө алынган жарандарды бүгүнкү күндө 253 мобилдик топ карамагына алып, алар 81034 адамды текшеришти. Белгилей кетсек, мобилдик топто дарыгер, эпидемиолог, инфекционист, медайым жана лаборант менен айдоочу бар. Бүгүнкү күндө саламат сактоо ишканалары эпидемиолог кырдаалга байланыштуу пландуу түрдө ооруларды кабыл алуусу чектелген. Ошондой эле тез жардам көрсөтүү боюнча иштеп жатышат. Эгер эртеңден баштап уже жанагы өзгөчө кырдаалдар абалы алынгандан кийин аймактык ооруканаларда бүт саламат сактоо мекемелери өз иштерин так аткара башташат. Ошондой эле булар жана санитардык эпидемиологиялык шарттарды аткаруу менен иштеп башташат.
Министрликтин өкүлдөрүнүн айтымында өз ыктыяры менен очокторго барып иштеген дарыгерлер көп. Алар белгилүү бир убакка чейин өз милдетин аткарган соң кайра борборго кайтышы керек эле. Бирок киргизилген чектөөлөргө ылайык алардын арасында келе албай жаткандар бар. Саламаттыкты сактоо министрлиги бардык чыгымдарды өз мойнуна алаарын билдирип, өз жолу менен келгендерге 1 сомуна чейин кайтараарын кошумчалашты. Айзагам Чебекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.